Өткенде унаа сайга кулап кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат кылайык, Баткен шаарынын Дружба көчөсүндө айдоочу рулга ээ боло албай, жолдон чыгып сайга түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бирок куткаруучулар жеткенге чейин жүргүнчүлөр тарабынан унаа чыгарылган. Жабыркагандар жана каза болгондор катталган эмес. Жерине 3 куткаруучу тартылган. Чүйдө таксистке 14 рет бычак шилтеген шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, өспүрүм кармалып учурда сурак берип жатат. Эске салсак, 10-июлга караган түнү эркек киши Бишкектеги Туңгуч кичи районунан таксистке олтуруп, айдоочудан Новопавловка айылына жеткирип коюуну өтүнгөн. Алар белгиленген жерге жеткен соң кылмышкер айдоочуга бычак менен кол салган. Автоунаанын ачкычын алууга аракет кылып, бирок таксист каршылык көрсөтүп качканга жетишкен. Таксинин айдоочусу ооруканага жаткырылып, 14 рет бычак жегендиги маалымдалган. Ысык көлдө кара куурай операциясынын алкагында 40 тоннадан ашык жапайы кара куурай жок кылынды. Бул тууралуу облустук милиция кабарлайт. Иш-чара Ысык көл облусунун милициясынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан уюштурулуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлгөн. Баңги өсүмдүгүн жок кылуу максатында 40 тоннадан ашык жапайы кара куурай 20 гектардан ашык аянттан кол жана механикалык жол менен чабылган. Андан кийин ал жеринде өрттөлүп жок кылынган.